Ассаламу алейкум. Устаз, хайыз келген уақытта Құран кетеп оқыса болобу дейді. Алейкум ассалам. Егерде хайыз келе тұрған болса, же болса нифас төрөттөн кейін боло тұрған болса, бұл учурда Құран кармабайт, Құран окубайт. Бұл жерде негизи эле Кыргызстанда мына ушундай эки түрдүү пикирде болуп калыптыр. Кээ бирки жерлерде мына ошол Құранды оқыса боло берет, эмал илим талап кылуучу деген мааниде аларга айтат экен. Бирок биздин шариятыбызда эгерде хайыз келип калган болсо, сиз Құран окубай, балким жөн эле зикир кылып жүргөнүңүз жакшы болот иншалла. Саламатсызбы дейт. Саламатчылык. Таравих намазы куфтан намаздан кийин окулабы дейт. Ооба. Таравих намазы куфтан намазы окулуп бүткөндөн кийин 2 рекет сүннөт окулат, андан кийин таравих намазы 20 рекет башталат. Кааласаңыз 2 рекеттен окуйсуз, кааласаңыз 4 рекеттен окуйсуз. Иншалла баары жакшы болот.